Esендер жакшыларым, бул теманы кавыргам кайышып айтып жатам силерге. Бостон уруусу жөнүндө дээрлик маалымат жок. Буга албетте Бостон туугандар өздөрү кайдыгер болгондуктан бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт болуп, Бостондордун санжырасын толук эместигине өкүнүп турам. Мына Википедияда балжайтып турат. Бостон деген Бостон деп кийинге ыйгарып коюптур. Эмнеге башка тилдерде Бостондун маанисин издеп көрүшкөн жок. Бостон фарс тилинен бакча, бак дегенди билдирет экен. Байыркы түрк тилдеринде Бостон хандын кооруп турган сакчыларды бостончу деп атаган. Стамбулдагы Бостанжы деген район ошодон алынган. Өзбекстанда, Тажикстанда Бостан, Бостанлик деген айыл жер суунун аттары толтур экен. Америкадагы Бостон шаарын Бостон туугандарга эч кандай алакасы жок. Чаташтырбагыла. Биздин Бостон туугандардын бабалары сарайда кызмат кылып, хандын сакчылары болушкан. Анан ошондой даңазалуу тарыхты басып өткөн уруунун санжырасы бир абзац болуп калса таң каласаң. Бостондор карлук тектүү элдешет. Гапла группасы R1. Башка кыргыз урууларына караганда алда канча эрте келип жайрашкан. Алгач чүй боорунда болуп, анан Тергана өрөөнүнө көчүп кеткен дешет. Караханиттер мамлекетин түптөп, анадан кийинки хандыктардын сарайларында сакчылар болушкан. Ар бир хандыктардын сакчылары ак калпакчам кыргыз жигиттер болгонун өзбек тарыхый кинолорунда, анан чыгыштын миниатюралардан көрө алабыз. Анан дагы түркчөдөн алай деген полк дегенди билдирет экен. Россиядагы Түмен шаары кыргызча Түмөн, дивизия. Илгери бир акылман айткан экен. Арабия асаль, фарси шакар, Türkiye askar. Manisi, Arap tili asel, Fars tili şeker, Türk tili asker. Улуттук гвардия дебейле, Бостончулар деп, Алатоо аянтындагы марш тепкен жигиттердин башына калпак кийгизип, улуттук колоритте койсок, алда канча көркөндөлмөк. Чынында эле тиги акылман туура айтат. Ата-бабаларыбыз жоокер мүнөз болуп, согуш өнөрүн башкаларга үйрөткөн. Ура дегенди Европада ураан кылып алышты. Алтын Ордонун жеңил атчан уландары Европада атагы таш жаргандыктан азыркы Австриянын улан деген бронотехникасы ошол уландардын атын алып жүрөт. Аман болгула, бар болгула туугандарым.